Камбар байке. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Biz kelip kaldık. Кандай жатасыздар, кандай турасыздар? Жаным, biz geldik. Bu bizden sizlerге кичинекей белектейбиз. А бул болсо сөзсүз түрдө биздин кичинекейлерибизге коргоо келбестен таттуулар болсун. Аты ким? Муфида. Муфида. Канчада? 2'de. Men Шайым Кулулгамбар 1995-жылы Токтогул районуна караштуу Үчтөрөк айылында туулгам. Өзүм дагы ушундай бир аз бутман оорuyum. Кудайдын сыноосу менен ушул кызымда ушундай болуп калды. Тилекке каршы муну караганга адам жок, өзүм дээрлик 1,5 жыл болоюн деп калды. Ушу кызым менен эле үйдөмүн. Ушул кызым 1,5 жыл болоюн деп калды. Ошол убакыттан бери өзүм карайм, анткени 2 жыл 2,5 жыл мурдараак үйлөнгөм. Ошону эми тилекке каршы апабыз да минтип кетип калды, өзүбүз да калдык кыз. Аны өзүмө бир көбөнө болгондуктан өзүм карап андай мындай кылышка туура келип калды шартыбызда. Ошол анан бул жерде бул кыздын дарыланткан документтери бар, тең бар. Бул жерде кааласаңыздар көрүңүздөр. Бул жерде ошол жалгада жатканбыз, ошол жерде бул жерде книжкалар бар. Кийин оны Турабеков деген врачка көргөнбүз. Ал жерден чыккандар. Анан мунун диагнозу ДЦП, мозговой ДЦП деп коюшту. Андан кийин острый гипертонус дешти. Кайнадагы железа дефицитный анемиянын оор түрү деп коюшту. Анткени бул курсакта бар кезде апасы уроза болуп, анан ошол уколдары, антибиотик алып коюп, ошол таасирлери ошол экен, анан жанагы денеде керектүү витаминдер мында жетишсиз экен да. Ошонун себептен ушундай болуп атат. Болбосо мунун жашы 2 жаш 1 ай болуп калды. Ошондон бери ушундай тилекке каршы өзүм карап тиги бугулгандыктан эч кандай иштей албай калдым да. Ошон үчүн бир аз элден жардам сурап аргасыз болуп калдым. Ушул 2 жолу Тураевкада дарыланганбыз. Анткени биринчисинде могу классташ балдарым акча чогултуп беришкен. Анда бир дарылантык, кийинкисинде өзүм карыз акча кылып ийгем. Ана алган карыздар да бар. Анан тилекке каршы азыр ушул жакшы болуп, минтип жакшы лечение кылдырса басып кетет деген көп нерсе айтып атышат врачтар. Болгон жакшы лечение керек экен. Анан жакшы болуп айыгып кетсе, муну айылга үйгө апамдарга берип коюп, өзүм көрөп иштей берет элем. Ошон үчүн баягы өзүң эркек киши го билбейт, кыз кишинин тагдыры өтө кыйын болгондуктан биз ушинтип кандай болгон күндө да кайрылышка туура келип калды. Эми муну көргөн, билген адамдар деле туура түшүнүп, туура жагынан кабыл алат деген ойдобуз. Негизи ушундай болуп калды. Мунун акыбалын эле көрдүңүздөр, көрүп атасыздар. Азыр бардыгы эле ачык айкын, жашыруун эч нерсе жок. Апабыз да тилекке каршы кетип калган, бул 1 жашка чыккан кезинде эле. Кийин ошол угушума караганда ушундай сөздөр болуптур, баягы адамды адам келип бузат дегендей. Адамды же бир мал келип бузбайт экен, адамды адам эле бузат экен. Негизичи. Анан менин могу ден соолугум бул кызыма такыр байланыштуу экен да. Ошол өзүндө кимдир бирөөдөрдөн ушундай сөз болуп калды, бул ген куйт, тиги бу деген сөздөр болуп калганын балким инвалидка тийип алып, инвалид төрөлдү дегендей болуп таштап кетип калды да. Негизи. Бирок мен кызым кандай, баягы атасың да бар. Кыз кандай болсо, балаң кандай болсо, баланы ошол бойдан кабыл алып жакшы көрөт экенсиң да. Ошон үчүн мен муну кыйып эч жака берип, же бирөөгө ишенип таштап кетип, антип мынтип албай эч жака чыга албай турам да. Магазинге чыккан күндө дагы муну уктатып коюп анан барып алып келип тиги кылып да керектүүсүн. Эми бул күндө бул жерден сүт алып каша жасап беребиз, тамак жасап беребиз. Ушундай эми караганым эле ушул болуп атат да. Башка лишний эле эч нерсе движение иш кылбайбыз. Болгон өзүм азыркы биздин туруктуу кирешебиз. Буттан да пенсия алам негизичи. Пособие анан бул кызга да чыгартып алгам ошол эле да. Ал кварплат бар, жана айткан жол керек. Биз эми могундай кол менен маршрутка да жүрө албайбыз да, сөзүн ачыгы. Маршрутка түшеликте жүрүп кетет, же орунга жете электе жүрүп кетет. Анан маршруткадан бул дагы мен да кыйналып кеттим негизичи. Анан кийин ошол таксилерге барып, такси менен жүрүшкө туура келип калды. Кээ бир таксилер түшүнүп бекар жеткирип коет. Анан
Ушуну массаж кылган жигит дагы массажды бекер кылып берди негизичи. Ушуну массаж кылган жигит негизи бекер кылып берди. Аке менен жардам болсун депчи. Ага деле Кудай ыраазы болсун, анан дарыланганы тиги врачтын жазганына эме да, назначить эткене жараша болуп калат. Биринчисинде ошол 60 миң, 65 миң кеткен, экинчисинде дарыларына точно 70 миң кеткен да. Эми үчүнчүсүндө кайсы дарылар керек, кандай дарылар керек экенин мен билбейм. Где-то бир 70-80 миң кетип калат. Нар жак бир лабораториясы бар, кан тапшырасың, андай менен кыласың, аяк менен 100гө чамалайт да. Ошо экинчисинде эле толук 100 миң кетип калганда, мунусунда канча кетерин толук айта албайм. Бирок ошол 100гө жакын болсо жетсе болот да. Острый гипертонус деп кеткен, бул курсактан ошол гипертонус болуп түшүптүр да. Монтип тырышып көрүп атпайсыздар, мына колдорду жазылбай атат. Ошондон экен да. Эми булар ошондой жакшылап лечение кылып, жакшылык неме кылса, эми го өзүңдүкү болор, боесу канып калды, мен го болду эми. Эркек болсо да билмейт эле, кыздыкы, эми кыз да бул эртең деген тыныч керек. Эми мен өмүр бою тура бербейм да. Кудай алган күнү биз да кетебиз, анан бул да өзү менен өзү болуп, эл катар турмуш куруш керек, жашаш керек дегендейчи. Анан кыздын акыбалы бул болуп турса, мен акыбалым кандай болот деген ойда. Балки мен көзүм өтүп кетсе бир күнү. Анан бул кандай күндү көрөт, өзүндө карабайт да, билесиздер да. Өзүндө карабайт баарычы. Баягы апаң бар, апаң карайт бир болсо, андан башка эч ким карабайт да. Калгандар бүт эле баягы бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт дегендей, баягы бирөө сен табаңа келип бирөө табак салып бербейт экен да. Ошол нерсе ойлондурат да мени. Эркектик мен өзүм ойлонбойм, мен ойлонгонум ушу кызым ойлондурат да.